Çay. Белгилүү Казакстандык ырчы Төреғали Төрали Баңгизат колдонуп алып, уна башкарганы үчүн кармалда. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышкан. Маалымат калайык, полиция Төреғали Төрали башкарган Lexus унаасын артынан кууп жүрүп, тыгынга келгенде кармашкан. Анда дагы ырчы полиция кызматына баш ийбей, унааны сүзүп качууга аракет кылган. Полиция кызматкерлери аны унаадан сүйрөп түшүп жерге жаткырышкан. Ырчынын унаасынан аялдын кыйкырып ыйлаганын угууга дагы болот. Полициянын маалыматы боюнча ырчы Баңгизатка мас абалында болгон. Төреғали Төралиге ар кандай беренелер боюнча 6 протокол түзүлдү. Сот аны 20 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Президент Садыр Жапаров бүгін 15 июнда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди 70 жылдык мааракеси менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн жылуу куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Сиздин турмуштук тажрыйбаңыз жана талыкпас эмгегиңиздин негизинде Кытай гүлдөп өнүгүү жолунда ишенимдүү багыт алууда. Биз сиздин эркиңизге жана алдыга койгон максатка жетүүдөгү чечкиндүүлүгүңүзгө суктанабыз. Кыргызстан сизди Кыргыз-Кытай ана коңшулук, достук жана кызматташтык мамилелерин өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө зор күч аракет жумшап жаткан ак ниет дос катары билмекчи. Сапарымдын алкагында жетишилген макулдашуулар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук жана өз ара ишеним мамилелерин андан ары дагы илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө, ошондой эле сиз менен болгон жеке алакабызды чыңдоого негиз түздү. Садыр Жапаров Си Цзиньпинге чың ден соолук жана жооптуу мамлекеттик ишенди, андан аркы ийгиликтерди. Ал эми дос Кытай элине бакубаттык, тынчтык жана өркүндөтүүнү каалап өттү. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Кытайдын Синдао шаарынын мэри Чжао Хаочежи менен жолугушту. Эки тарапта пикир алышуусу кечээ 14-июнда орун алганын кала бийлигинен маалымдашты. Маалымат калайык, тараптар шаарды туруктуу өнүктүрүүнүн жана айлана чөйрөнү сактоонун маанилүүлүгүн талкуулашты. Ошондой эле шаар куруу инфраструктураны өнүктүрүү жана жашоого ыңгайлуулукту, туруктуулукту жакшыртуу үчүн экологиялык чаралар боюнча пикир алмашышты. Мындан тышкары мэрлер мындан ары кызматташуунун потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө жана талкууланган демилгелерди ишке ашыруу боюнча конкреттүү иш пландарды иштеп чыгуу үчүн топторду дайындоого макулдашышты. Ошондой эле маалымдалгандай, жолугушуунун максаты Бишкек жана Синдао шаарларынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулоо жана чыңдоо, ошондой эле алардын ортосундагы бир тууган шаар мамилелерин өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө болуп саналмакчы. Финансы кредиттик уюмдар Баткен облусунун тургундарына дээрлик 5,7 миллиард сом өлчөмүндө артыкчылыктуу кредиттерди беришти. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалымат калайык, Улуттук банк 2022 жылдын 18 ноябрындагы номер 2022-1271 Улуттук банкынын Баткен облусунда кыргыз алуучуларга кредиттерди берүү маселеси боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу токтомунун талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүп турат. Жогоруда токтомду аткаруу максатында Баткен облусунда кыргыз алуучулар боюнча бир катар чараларды көргөн. 2022 жылдын 18 ноябрынан 23 жылдын 31 майына чейинки аралыкта банк тарабынан 5692,5 миллион сомго 2095 кредит артыкчылыктуу тартипте каралганы берилген. Казакстандын жогорку окуу жайларында 23-24 окуу жылы үчүн кыргызстандыктарга 50 орун бөлөндү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалымат калайык, Кыргызстандын жарандары бакалавр, магистратура жана резидентура багыттары боюнча документ тапшыра алышмакчы. Ал үчүн талапкерлер онлайн системасына кирип 23-24 окуу жылы Казакстан Республикасынын жождоруна кабыл алуу бөлүмүнө катталышы шарт. Ошондой эле коңшу өлкөдө билим алууну каалагандар керектүү документтерин 2023 жылдын 22 июнь саат 23:59 чейин жүктөшү керек. Министрликтен кабарлашкандай, транспорттук жана башка чыгымдар стипендиялык программанын катышуучулары тарабынан каржыланат. Каттоо жана документтерди тапшыруу шарттары тууралуу толук маалымат алуу үчүн шилтеме аркылуу онлайн катталышса болот.
Кыргызстан 2023-жылдын январ-апрель айларында Евразиялык экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдөн өнөр жай өндүрүшү боюнча алдыга чыкты. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссия расмий сайтында жарыялады. Маалыматта 2023-жылдын январ-апрель айларында ЕАЭП өлкөлөрүнүн өнөр жай жана айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча рейтингге жазылган. Анда быйыл өнөр жай өндүрүшү 2022-жылдын январ-апрель айларына салыштырмалуу 0,9%га өскөн. Алса Кыргызстанда 4,6%, Казакстанда 3,5%, Арменияда 2,4%, Беларуста 2,3%, Орусияда 0,6%. Ал эми ЕАЭП өлкөлөрүндө айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүү былтыркы жылга салыштырмалуу 3,1%га өскөн. Бул көрсөткүчтө Беларусь өлкөсү алдыңкы сапта жайгашкан. Беларуста 3,7%, Казакстанда 3,6%, Орусияда 3%, Кыргызстанда 2%, Арменияда 0,18%. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жигирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.